Өсүмдүктөрдү дарылоо жана карантиндик коргоо департаменти жайыт жерлер менен эгин талааларын каптап кеткен чегирткелерге каршы күрөш баштады. Бул тууралуу Айыл Токой жана Суу чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Баткен облусунда зыянкечтердин личинкаларын изилдөө учурунда 4300 гектар жерден чегирткенин уюгу табылган. Баткен облусу боюнча 5500 гектар жер изилденип, анын ичинен 4300 гектар аянттан чегирткенин уюгу табылып, дарылоо зарылдыгы аныкталды. Бүгүнкү күндө 2700 гектар жер химиялык иштетүүдөн өттү. Анын ичинен Лейлек районунда 900 гектар, Кадамжай районунда 1600 гектар, Баткен районунда 200 гектарга микронер аппаратынын жардамы менен химиялык заттар чачылды деп жазылган маалыматта. Учурда адистер тарабынан чегирткелерге каршы колдонулган дары-дармектердин майнактуулугу текшерүү жана зыянкечтерге каршы күрөшүү улантылып жатканы айтылды. Баткендеги Айдерген чегара отрядынын кызматкерлери 25 майда Өзбекстандын Чоңгара анклавынан тиешелүү документи жок айыл чарба товарларын мыйзамсыз Кыргызстанга алып өтүүгө аракет кылган жүк ташуучу уунаны кармады. УКМКнын чегара кызматынан кабарлашкандай, аталган уунаны 33 жаштагы кыргызстандык башкарып келе жаткан. Ал эми 26 майда Баткен облусунун Кадамжай районундагы ФУМ 5 аймагында чегара кызматкерлери Ford Transit, Hyundai Porter уунасы жана 4 кыргызстандыкты кармашкан. Алар күнүмдүк керектелүүчү буюмдарды Өзбекстанга мыйзамсыз алып өтүүгө аракет көрүшкөн. Алдын ала маалымат боюнча кармалган жүктөрдүн суммасы 340 000 сомду түздү. Документтер каттоодон өткөндөн кийин кармалган жарандар жана жүктөр тиешелүү органдарга кийинки териштирүү үчүн өткөрүлүп берилген. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен иниси Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков Кадыр Баркты коргоо тууралуу арыз менен Аламүдөн райондук сотуна кайрылышты. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов кабарлады. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Жээнбековдор 1 миллион сом талап кылып жатканын жазып чыгышты. Байгазинов арыз жаңы келип каттоо баскычынан өтүп жаткандыктан доонун суммасы такталып жатканын кабарлады. Жээнбековдор Милис Аспековдун Садыр Жапаровго шайлоо өнүктүгү үчүн 10 миллион акш доллар бергени тууралуу айткан маалыматтын төгүндөнү талап кылышууда. УКМКнын тергөө абагында отурган активист Милис Аспеков 14 майда Фейсбуктагы баракчасына азыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн 10 миллион доллар алганы тууралуу билдирүү жазган. Ал шайлоодогу үгүт иштеринде Жапаровдун штабында жүргөндүктөн көп иштерге көп болдум деп бир нече фактыны келтирген. Ошол эле күнү Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров камакта жаткан активист Милис Аспековдун билдирүүсүнө жооп кайтарып, экс-президент жалган жала жапканы үчүн Аспековду сотко бере турганын айткан. Президент Садыр Жапаровдун ошол кездеги маалымат катчысы Галина Байтерик Милис Аспековдун бул билдирүүсүн төгүндөп, мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровдун шайлоо өнүктүгүн каржылабаганын маалымдаган. Президент Садыр Жапаров Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Аканит У коргошу маселесин расмий сүйлөшүүлөрдүн алкагында талкуулаган эмес. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. 26 майда Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радионун түз эфиринде сүйлөп жатып, Садыр Жапаров Орусияда Владимир Путин менен У коргошун тууралуу сүйлөшкөнүн айткан. 16 апрелде Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо У коргошун деп аталган чөптүн тамырын колдонуп жатканын билдирген. Министр тундурманы президент Садыр Жапаров экөө даярдап, дарыгерлерди чакырып, аларга дарылоону үйрөтүп жатканын кошумчалаган. Индияда төрөлгөндөн бери чачына кайчы тийгизбеген 37 жаштагы актер Сани Осан чачынын узундугун камера астында көрсөттү. Анын видеосу TikTok тиркемесине жарыялангандан кийин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ал сикхтердин этно-конфессиялык тобуна кирерин айткан. Ага ылайык чачын кыркууга тыюу салынат. Ал учурда 37 жашта жана эч качан чачына кайчы жолотпой өстүрүп келет. Видеодон анын чачынын узундугун көрсөтүп, кайра чачын түйүп чалма менен ороп койгондугун көрүүгө болот. Кээ бир адамдар эгерде чачты кыркпай өстүрсө таманга чейин жетет деп ойлошот. Бирок бардык адамдардын эле чачынын өсүүсү бирдей эмес. Мен төрөлгөндөн бери чачымды кырккан эмесмин. Бирок өзүңөр көргөндөй 37 жылдан бери кыркылбаган чачымдын узундугу белге чейин эле деген ал. Бул видео 11 миллиондон ашуун көрүлүп, 2 миллион 700 000 жакты белгисин чогулткан. Интернет булактарынан алынган сайт кабардын топтомун жыйынтыктайбыз. Эске салсак, жогорудагы айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.